Борбордогу жашоо 1 секундка да токтобойт. Ар бир жаңы күн шаар көчөлөрүн акылга сыйбас ыргагы менен коштолот. Бирок биздин күн кандай гана жыйынтыкталбасын, биз ар дайым үйүбүзгө шашабыз. Ар бирибиз өзүбүздүн ажайып үйүбүз болушун кыялданабыз. Белгравия турак жай комплекси бул жерде бизди дайым күтүшөт. Мында үй бүлөлүк турмуштун бактылуу ирмемдери катылган. Белгравия жашоо үчүн табылгыс тандоо. Салам урматтуу көрүүчү, көрүп жатканыңыз кыргызча оңой. Бул берүүнүн алкагында биз кыргыз тилинин эрежелерин жаңыча форматта өздөштүрөбүз. Даярсызбы? Кеттик. Досум кандай? Келдиңби? Келдим. Кайрадан жай келди. Кандай жай келди? Тез эле келдиң го. Сага эмне болду? Дайыма ушинтесиң. Айланан карачы, жай келди дейм. Мезгилди айтып атасың, ушинтпейсиң. Ал мезгилди коюп сен жаз. Кайсы жаз? Жай келди дейм, жай. Мен мезгилди айтпай элем, мен сени жаз деп атам, иш көп досум. Жай келди. Өнөр жай тармагы өнүгүүдө, заңгыраган турак жайлар салынууда. Ооба, кыргыз тилинде бирдей жазылып, бирдей айтылып, бирок такыр башка маанилерди туюнткан сөздөр кездешет. Биз аларды амонимдер деп атайбыз. Кыргызча оңой берүүсүнүн алгачкы чыгарылышында дал ушул амонимдер жөнүндө кенен түшүнүк алабыз. Амоним грек тилинен которгондо бирдей, окшошат дегенди билдирет. Бул терминди илимге Аристотель киргизген. Айтылышы, жазылышы бирдей, бирок лексикалык маанилери ар башка сөздөрдү амонимдер деп атайбыз. Ал эми амонимдерди изилдөөчү тил илиминин бир бөлүмү амонимия деп аталат. Амонимдер кантип пайда болот? Ар башка булактагы сөздөр кокусунан окшош айтылып калган учурда амонимдер келип чыгат. Ал эми кыргыз тилинде амонимдердин бир канча пайда болуу жолдору бар. Бул берүүдө биз ар бирине кенен токтолобуз. Амонимдердин пайда болуу жолдору төмөндөгүдөй болуп бөлүнөт. Алар фонетикалык, морфологиялык, семантикалык жана башка тилден кабыл алынган сөздөр. Биринчиси фонетикалык амонимдер. Мындай амонимдер тилдин өзгөрүүсүнөн, өнүгүшүнөн улам пайда болуп, кокустуктан, тыбыштык дал келүүдөн улам жаралып калган. Биз азыр ак түстү көрүп жатабыз. Ошол эле учурда кыргыз тилинде ак коюу деген кечип кетүү маанисин билдирген сөз кездешет. Ошентип ак түс менен ак коюу бири-бирине фонетикалык амоним. Фонетикалык амонимге дагы бир мисал. Ат деген сөздү биз 3 мааниде колдонобуз. Алгачкысы жаны бар маанисинде белгилүү. Мисалы, ат тойгон жерине качат, азамат туулган жерине шашат. Экинчиси ысым маанисинде колдонулат. Мисалы, балага жакшы ат коюу жооптуу иш. Жана үчүнчүсү этиш сөз. Мисалы, мергенчи мылтыгын октоп алды да атып жиберди. Бул учурда жогорудагы 3 сөз бири-бирине фонетикалык амоним. Экинчиси морфологиялык амонимдер. Мындай амонимдер бир сөзгө мүчө жалгануу аркылуу пайда болот. Демек, бир сөзгө мүчө уланган учурда ал башка бир сөзгө окшошуп калат. Мисалы, бар деген этиш сөзүн алалы. Ага мак мүчөсүн уласак, бармак деген кыймыл аракетти билдирген сөз келип чыгат. Эми ал башка дагы кайсы сөзгө окшошуп калды? Ооба, эгер Facebook сайтында бизге бир сүрөт жаап калса, биз ага бармак басабыз. Бул учурда бармак менен бармак бири-бирине морфологиялык амоним. Морфологиялык амонимдерге дагы бир мисал келтирели. Ач деген буйрук этишке у мүчөсүн уласак, ачуу деген кыймыл атооч келип чыгат. Мисалы, күндөлүктүү уруксаатсыз ачууга болбойт. Ошол эле учурда ачуу деген мааниси бар башка сөздөр да кездешет. Ачуу зат атооч маанисинде да колдонулат. Мисалы, анын ачуусу мурдунун учунда. Ошондой эле ачуу сөзүн даамды сыпаттоодо колдонобуз. Мисалы, туздун даамы ачуу. Бул 3 сөз бири-бирине морфологиялык амоним болуп калды. Үчүнчүсү семантикалык амонимдер. Мурда башка бир мааниде колдонулуп жүргөн сөз убакыттын өтүшү менен башка бир сөзгө карата айтылып калган учурда семантикалык амонимдер келип чыгат. Мисалы, мурда айлана деген сөз курчап турган дүйнөнү билдирген болсо, кыргыз элинин турмушуна геометрия илими келгенден кийин ал сөз менен биз геометриялык фигураны атай баштадык. Учурда айлана менен айлана бири-бирине семантикалык амонимдер. Семантикалык амонимдерге дагы бир мисал. Чыр деген сөз мурда чатак, жаңжал маанисинде колдонулуп келген.
Бирок кийин бул сөз урушчаак адамдарга карата да айтыла баштады. Ошентип семантикалык амонимдердин дагы бир түгөйү пайда болду. Төртүнчү, башка тилден кабыл алынган сөздөр биздин тилдеги сөздөргө тыбыштык жактан окшошуп калган учурда пайда болгон амонимдер. Башка тилдер кандайча? Ооба, кыргыз эли башка элдер менен дагы мамиле түзүп келген. Андыктан биздин тилдеги сөздөр алардын тилине, алардын тилиндеги сөздөр биздин тилге аралашып кеткен учурлар кеңири кездешет. Мисалы, орус тилинен билет деген сөз биздин тилге кирип, биз бүгүн аны кеңири колдонуудабыз. Кыздарга сунуш айтканда, "Жүр киного барып келебиз, менде билет бар" деп мактанат эмеспизби? Ошол эле учурда кыргыз тилинде билет деген кыймыл аракетти билдирген сөз да кездешет. Бул учурда орус тилинен кирген билет сөзү менен кыргыз тилиндеги билет сөзү бири-бирине амоним. Башка тилдерден кабыл алуу жолу менен пайда болгон амонимдерге дагы бир мисал. Орус тилинен биздин тилге баян деген сөз келип кирди. Ал музыкалык аспап. Ошол эле учурда баян деген сөз кыргыз тилинде аңгеме маанисинде колдонулат. Мисалы, Манас эпосу дүйнөдөгү эң көлөмдүү баян. Бул учурда баян менен баян бири-бирине амоним болуп калды. Ошентип, амонимдердин пайда болуу жолдорун биз оңой эле үйрөнүп алдык. Бирок кызыктын баары али алдыда. Сиз амонимдин түрлөрү бар экенин билчү белеңиз? Көңүл буруңуз, амонимдердин эки түрү бар. Алар амографтар жана амофондор. Биринчиси амофондор. Жазылышы да, айтылышы да бирдей болгону менен маанилери такыр башка сөздөр. Биз жогоруда мисал кылган бармак, жаздык, айрана сөздөрүнүн бардыгы амофондор. Амонимдердин экинчи түрү амографтар андан да кызык. Алардын жазылышы бирдей болгону менен айтылышында кандайдыр бир өзгөчөлүктөр, айырмачылыктар байкалат. Мисалы, карта деген сөздү алалы. Эгер биз географиялык карта жөнүндө сөз кыла турган болсок, анда биз жумшак сөздү угабыз. Ошол эле учурда биз жылкынын ички эти карта жөнүндө сөз кылсак, анда айтылышындагы айырмачылык дароо байкалат. Ал эми Америкадагы алгачкы акысыз мектептер Бостон шаарында ачылган. Бирок ал мектептерге Чыңгыз Айтматовдун Кыямат чыгармасындагы Бостондун эч кандай тиешеси жок. Бул учурда Бостон менен Бостон бири-бирине амограф. Адамды адам кылып турган нерсе бул анын тарбиясы деп немис философу Иммануил Кант айтып өткөн. Бирок көп жылдан кийин анын аты кыргыз сөзүнө амоним болуп каларын ал өзү деле ойлобосо керек. Ошентип Иммануил Кант менен биз жакшы көргөн таттуу Кант бири-бирине амограф. Ошентип кыргызча оңой берүүсүнүн алгачкы чыгарылышында биз амонимдер жөнүндө кенен түшүнүк алдык. Бирок бул башталышы гана. Биз менен кыргыз тилин үйрөнүү оңой, кызыктуу жана көңүлдүү. Андыктан көрүшкөнчө. Борбордогу жашоо 1 секундка да токтобойт. Ар бир жаңы күн шаар көчөлөрүн акылга сыйбас ыргагы менен коштолот. Бирок биздин күн кандай гана жыйынтыкталбасын, биз ар дайым үйүбүзгө шашабыз. Ар бирибиз өзүбүздүн ажайып үйүбүз болушун кыялданабыз. Белгравия турак жай комплекси бул жерде бизди дайым күтүшөт. Мында үй бүлөлүк турмуштун бактылуу ирмемдери катылган. Белгравия жашоо үчүн табылгыс тандоо.